Бирок ахиреттеги сооп деген нерсе, соопко ушундай көңүл буралы. Сооп ахиреттин акчасы, урматтуу бир тууган. Ахиретке керек боло турган. Ахиретте бир сооп үчүн адамдар ушинтип эсептешип калат, көрдүңүздөр. Ушак айтып койгондор келет, сен жамандап, сен көңүлүн түшүрүп койгондор келет, келип туруп сенин сообуңан алып кетет ошондо. Сообуң түгөнгөндөн дагы баягы көңүлүн калтырган кишилериң, ушактап койгонуң, сөгүп койгон кишилериң түгөнбөй келет, сообуң жок болсо өзүнүн күнөөсүн сага таштайт. Ошентип эсептешип калат. Ахиретте ошондой эсептешет. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнөдө сооп табалы. Анан Рамазанда бир сөз береличи, ушак айтпайм деп сөз береличи. Урматтуу бир тууган, азыр адамдардын 99% ушакчы болуп кеттик. Турган жерде бири-бирибизди жамандай беребиз. Чыгып туруп мынтип жамандайбыз. Соткалар менен отуруп алып жамандайбыз. Жазып, азыр илгери тил менен эле жамандапчы. Тил анча-мынча успейт этчи эмес да. Азыр бул кол кошулуп албады. Кошо жазып туруп жамандап атпайбы. Көрдүңүздөр да. Илгери 10 эле кишиге жетчи, ушакчы. Азыр бир жазганда ошентип туруп 2 миллион, 5 миллион кишиге жеткирип атпайбы. Көрдүңүздөр да. Боуларыбыз дагы эртең тозокко күйбөсүн. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерди ойлонолу. Ошон үчүн ушак сүйлөбөйм деп, Рамазанда ушак сүйлөбөйм. Кой Куран окуйм мен, кой мен жашмын, мен эмнемгем деп туруп, бир ушундай нерселерге көңүл буралычы. Урматтуу бир туугандар, баягы ушак ушундай экен да, көрдүңүз да. Ушак кыямат келгенде, жана соопты айтып атпаймынбы? Атаң келип сураганда бир сооп бере албайт экенсиң. Бир соопту мен атасыга деп бере албайт экен адам. Энеңе бере албайт экенсиң. Эне баласына бере албайт экен. Ар бир адам яума яфиррул мар'у мин ахи. Ушундай бир күн келет. Бир туугандан качат деген. Сен мен бир тууган эмесмин деп. Ва уммихи ва аби. Енесин, атасын тааныбайм деп качат деген. Ва сахибатихи ва бани. Аялым, балдарын тааныбайм деп качат деген. Ликулли имри'ин минхум яума идин ша'ну югни. Ар бир адам үчүн өзүнүн абалы гана кызык болуп калат деген. Тозокту көргөндө кой, любойун сатат экенсиң. Элестетип көрөлү, урматтуу бир тууган. Ошондо атаңа бир сооп бере албаган соопторуңду чогултуп туруп артынан ушак кылган кишиге бересиң. Ушак кылган киши алып кетет сени сооп. Миллиондогон, миллиарддаган, триллиондогон сообуң болушу мүмкүн. Бирок ошо ушакты айта берсекчи, ар жерге чыгып аргым жамандай берсең, ошо эң жаман көргөн кишиң алып кетет экен ошо соопту. Урматтуу бир тууган, ошон үчүн бардыгыбыз ушу орозолордо сөз береличи, келгиле, мен ушак айтпаймын. Кой мен жалкоо болбоймун. Мен дин жолунда алсыз болбоймун деп. Пайгамбарыбыздын азыр дуасын көрүп атабыз. Аллахумма инни а'уду бика минал хамми вал хазан. Кудайым мени кыжаалатчылыктан сакта деп. Чөнтөңдө бир тиын жок болсо дагычы, кыжаалат болбой жашаган эң бактылуу. Кыжаалатсыз жашаган. Жүрөгүң эркин, барсаң мынтип туруп уйкуң келдиби, диванга жатып уктап калдың. Диваның жок болсо жерге жатып уктап калдыңбы? Үйүң жок болсо чатырдын ичинде жашап калдыңбы? Кыжаалатсыздык жашоо. Экинчи, хазан, бул эмне? Кайгы жок жашоо. Бөөдө кайгыдан Кудай сактасын. Кайгы, Кудай чыныгы кайгы берип койсочу, бул капкара чачтарың 2 айда карат, урматтуу бир тууган. Монтип мөлтүрөгөн беттериң 2 айда тырышып калат. Кудай пайгамбарыбыз бекер кылбайт. Аллахумма инни а'уду бика минал хамми вал хазан. Кудайым мени кыжаалатчылыктан, мени кайгы баткандан сакта. Минал ажизи вал касал. Эми экинчи боуга көңүл булары. Мени алсыз болгондон сакта деген пайгамбарыбыз. Алсыз болбойлу бир туугандар. Алсыз болбойлу, ибадатта алсыз болуп калбайлы. Үйдө ушинтип алсыз болуп, намазды качып үйдө окуп, койчу деп минте бербейли. Алдуу бололу, астыга мечитке баралы. Соопту иште да алдуу болгонго аракет кылалы. Чуркайлы, адамдарга кызмат кылалы, ата-энеге кызмат кылалы. Барып жетим жесирдин колунан алалы, бирөөгө колунан келсе жардам берели. Алсыз болгонго, Кудайым алсыз болуп калбайлы деп Алла Тааладан тилейли. Минал касал дейт, көрдүңүздөр. Жалкоо болгондон сакта деп. Пайгамбарыбыз жалкоолукту ушундай жаман көргөн. Жалкоолукту адам кылып тирилтип туруп, кимди жаман көрөсүң десе, эң биринчи Мухаммедти деп айтат эле дейт да. Көрдүңүздөр. Ошого жалкоо болгондон, минал жубни вал бухул, коркоок болгондон, бул дин жолунда коркоок болгондон Кудайым сакта деген. Минал жубни вал бухул. Андан кийин сараң болгондон, урматтуу бир туугандар, сараң болбойлу. Кече айтам мына бу Жыргалбайке Алла разы болсун. Биз 15 жылдан ашык болду таанышканыбыз. Жыргалбайке байке дүнүйөсүнүн
10 esesini elderge berip таштаган. Машинесин түшүп берип салат эле көрдүңүздөр. Ифтарлыкка келет эле 200-300 кишини ифтар кылып туруп, акча жетпей калгандачы, бир машинесинин акчасын төлөп кетип калат эле. Ошентип келатат. Бул кишинин үйүндө тамак жеген шифа болот. Жоомарт кишинин үйүндө тамак жесең дейт, шифа болот. Жоомарт киши анткени ошону ад души берет дейт, ошентип турупчу. Ошенткен тамак шифа. Аалымдарыбыз сараң кишилердин үйүнөн тамак ичпегиле деген. Сараң кишинин үйүнөн тамак иче берсең, жүрөгү кысылып, ушинтип туруп берген эме сага оор алып келет дейт. Ошон үчүн эч убакытта сараң болбойлу көрдүңүздөр. Минаддайни ва кахрир rijal, карызга баткандан сакта деген. Карызга баткандан. Бардыгыбыз ушу дуаларды көп кылалы. Карызга батпайлы. Карыз деген кайгы көрдүңүздөр. Карыз түнү уйку бербейт. Күндүз адамды карытат экен карызга батканчы. Карызга батпайлы. Ва кахрир rijal, урматтуу бир туугандар, адамдын арыстында эзилгенден сакта деп. Кандай болбой силесиң Кудай билет. Жала жабылып мүмкүн түрмөгө түшүп каласыңбы? Же болбосо бирөөнүн көзүн карап каласыңбы? Же бирөөгө зависимый болуп дайыма ушинтип каласыңбы? Бирөөсүз же болбосо ден соолугуң кетип төшөктө бирөөнү туалетке алып барып мени алып келип тур деп адамдын астында эзилесиңби? Кудай билет кандай тур экенин. Бирок адамдын астында эзилтпей Аллах. Мени ушундай бир жаман капастардан сакта, адамдардын колуна барып туруп түшүп ошондон үмүт кылгандан сакта, оору болуп туруп төшөктө жатып, эй оозума тамак салып койчу, туалетке алып барып койчу дегенден сакта деп, ошондой нерселерди багы жүрөгүбүз менен кылалы. Урматтуу бир туугандар, баардыгыңарга бактылуулук болсун. Алла таалам иншалла орозолорубузду аягына чейин жакшылап чыгарышты Кудай таала насип кылсын. Күнөөлөрүбүздү кечирсин. Алла таалам баардыгыбызга жардамчы болсун. Амин.